Номер 27 1 май жана 29 Свердлов бир мандаттуу округдарында кайра шайлоону өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. 21 январга карата 42 адам депутаттыкка талапкерлигин көрсөттү. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын документтерин текшерүүдө. Азырынча 11 талапкер катталды. Калган талапкерлердин берилген документтери конституциялык мыйзам талап катарына жооп бере тургандыгы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте текшерүү иштери жүргүзүлүп атат. Башкача айтканда соттуулугу боюнча, билими боюнча жана шайлоо күрөөлөрүн койгондугу боюнча тиешелүү документтерди текшерүү иштери жүргүзүлүп атат. Каттоонун мөөнөтү шайлоо алдындагы үгүт иштери башталган күнгө чейин жүргүзүлөт. Башкача айтканда 20 календарлык күн калганда добуш берүүгө 7 февраль күнү каттоонун мөөнөтү аяктайт жана ошол күндөн баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери жүргүзүлөт. Шайлоону даярдоо өткөрүүнүн бардык этаптарынын мөөнөттөрү 3-төн 1-ге кыскарылат. Мурда кайталап шайлоо болгон убакта. Эсиңиздерде болсо, Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосунда 30 календарлык күнгө чейин созулган шайлоо алдындагы үгүт иши, кайталап шайлоону өткөрүүдө 20 күндү түзөт. Бүгүнкү күнгө 1 май шайлоо округунда 109 миң шайлоочулардын алдын ала тизмесине катталган. Ал эми Свердлов шайлоо округу боюнча 103 миң шайлоочулардын тизмесине катталышкан. Талапкерликти көрсөтүүнүн мөөнөтү дагы 6 күндөн кийин аяктайт. Шайлоодо ат салышкысы келип кайрылгандардын катарында жаңы талапкерлер да, буга чейин башка округдардан катышкан жана партиялык тизме аркылуу парламентке өтпөй калгандар да бар. Большое количество претендентов на пост депутата говорит о том, что у нас очень политизированное общество. Буга чейинки соңку 2 чакырылышта эл өкүлү болуу өтө маанилүү экенин көрсөтүп койгон. Бирок азыр парламенттин ролу, депутаттардын ыйгарым укуктары чектелгенине карабай, шайлангысы келгендердин көптүгүн көрүп турабыз. Бул коомдун өтө саясатташканынан кабар берет. Бишкектин 2 районунда шайлоочулар талапкерлерге артыкчылык бербей, баарына каршы добуш үстөмдүк кылгандыктан кайра шайлоо өткөрүлгөнү турат. Ал 27 февралга белгиленген. Бишкекчане, особенно вот Свердловский и Первомайский район, проголосовали против всех. Скорее всего, не было. Бишкекте шайлоочулар куруу убадаларга ишенген жок. Ошондуктан 2 округтан аттанган талапкерлерди депутаттыкка ылайыктуу эмес деп табышты. Эми талапкерлер көп болгондуктан балким тандоого мүмкүнчүлүк бар. Эң негизгиси үгүт учурунда эл ишене турган программаны сунуштаса ийгиликке ээ болушу мүмкүн. Айрыкча жаңы талапкерлердин мүмкүнчүлүгү жогору деп эсептейм. Мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 36-сы бир мандаттуу округдардан, калган 54-ü партиялык тизме аркылуу шайланат. Калугул Асанбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.